Бейиш нуру. Азыр сиздерге бир дауыш угузабыз. Жакшылап угуп көрүңүз. Кандай ойлойсуз? Бул эмненин дауышы? Ооба, туура таптыңыз. Кудум эле бирөө эшикти каккылап жатканда чыккан үнгө окшош. Бул пульсар аттуу жылдыздан чыккан үн. Бул жылдыз өзүнөн ушундай эшикти каккылаганда чыккан үндөй үн чыгарып турат. Биздин кулагыбыз ааламдагы бүткүл эле үндөрдү уга бербейт. Башкача айтканда, 20 герцтен тартып 20 000 герцке чейинки аралыктагы үндөрдү гана уга алабыз. Мындан аз болгон инфра үндөр деп аталган өтө төмөн үндөрдү жана ультра үндөр деп аталган өтө бийик үндөрдү уга албайбыз. Мындай жыштыктагы үндөрдү атайын аппараттын жардамы менен угууга гана болот. Бул да болсо Аллахтын ырайымы, мээрими. Себеби, эгер биз бул чектелген герцтен сырткарыда угала турган болгонубузда, анда кумурскалардын басканынан тартып Т галактикалардын үндөрүнө чейин укмакпыз. Жыйынтыгында жашоо өтө эле оор болуп калмак, түгүл жашай да албай калмакпыз. Соңку мезгилдери илим техника болуп көрбөгөндөй өнүктү. Илимпоздор ааламдагы өтө бийик жыштыктагы үндөрдү, тагыраак айтканда атмосферадан тартып Т күн системасындагы планеталар чыгарган ультра үндөргө чейин жаздырып алганга да жетишти. Булардын арасындагы эң эле кызыктуу үн чыгарган жылдыз бул пульсар жылдызы эле. Пульсар жылдызынын Курандагы аты Тарик жылдызы болуп, бул жылдызга ант ичилген. Ооба, бул аяттын көптөгөн маанилери, маңыздары бар. Башка маанилери тууралуу кийинки чыгарышта баяндап беребиз. Бирок темага байланышкан жагын изилдеп көрөлү. Барыбызга маалым болгондой, сүрөнүн аты Тарик. Тарик сөзүнүн көптөгөн маанилеринин бирөөсү түндөсү келип эшикти каккылоо, башкаларга угула тургандай даражада эшикти катуу ургулоо деген маанилерге келет. Демек, ыйык Куран Тарик деген аталыш менен, тагыраак айтканда эшикти каккылоо деген мааниге келген аталыш менен пульсар жылдызынын касиетин, өзгөчөлүгүн өтө кереметтүү түрдө ачып бериптир. Куран бул күн өткөн сайын жаңы маанилери ачылып турган чексиз казына. Бул чексиз казынанын эң алгачкы аяты оку деп түшкөндүгүнө карабай, биз мусулмандар тилекке каршы аз окуп жатабыз. Мисалы, дүйнө жүзү боюнча физика жана химия боюнча Нобель сыйлыгын алган эки эле мусулман окумуштуу бар. Алар пакистандык Мухаммед Абдуссалам менен туркиялык Азиз Санжар. Албетте, муну менен биз үмүтсүздүккө түшпөйбүз. Күн өткөн сайын мусулман дүйнөсүндө да илимге болгон кызыгуу акырындап өсүп келе жаткансыйт. Себеби, биз мусулмандар үчүн илим алуу парз. Бул парзды аткаруу бизди илимге жетелейт албетте. Ар бир илим табиятында акыр аягы барып Аллахтын барлыгын жана бирлигин далилдейт. Албетте, муну биз окуу менен гана түшүнө алабыз. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.